Ар бир кесип ардактуу деген кепти тастыктоонун катарына мугалим кесибин да кошсок болот. Мугалимдик кесип бала окутуу багытысына туш болуп, окутуу менен аларга өз билимин бөлүштүрүү. Бардык эле адамдардын тагдырына буйрбаган, каарманыбыз мугалим болгонуна сыймыктанабы же турмуш шартка байланыштуу бул кесипти аркалап калганбы? Айтор жан дүйнөсүндөгү ой толгоолорун ортого салды. Мугалимдик кесипти мен бармактайымдан көксөп, эңсеп келгем. Анткени буга атамды мугалимди кесүү деле себеп болсо керек. Атам физик мугалим болгон, физика сабагы боюнча мектепте. Анан күндө эрте менен туруп, жуунуп таранып, үтүктөнүп, бут кийимин тазалап, ушинтип аябай сонун болуп кетчү эле да. Ошол нерселер мага ушунчалык жагат эле. Мен да ушундай атамдай болуп, эрте менен жакшы маанайда, жакшы таза кийинип, мектепке барсам, барып мектептеги балдарды окутсам деген бир аруу тилегим бар эле. Анан мугалимдик кесипке дагы бир ыктаган жагдай бул биздин айылда мектеп эми чакан айыл, мектебибиз деле кичинекей, адистер жетишпейт. Адистер ушунчалык тартыш. Семетей мырза балалыгынан өзү жактырган кесибине анын атасы үлгү болгондугун сыймыктанып менен айтып отурду. Кайсы суроону алдыңыздар? Чыңгыз Айтматов канчанчы суроосун? 300. Кеттик. Чыңгыз Айтматовдон 300. Мынакей суроо. Т кеткен каарман 8 тамга, Д кеткен каарман 6 тамга, Б кеткен каарман 8 тамга. Булар кимдер? Убакыт кетти 5 секундда. Хор менен жооп бербеңиздер. Ким жооп берет? Капитан, ким жооп берет? Бактуу билежем. Кулаксыз. Толгонай биринчиси, экинчиси, Ганияр, үчүнчүсү, Базарбай. Бул командада башка жооп барбы? Сабак өтүүдөн ырахат алган Семетей Амираев областар аралык мектептерден келген мугалимдерге билим берүүдө кылдат мамиле жасап, биринчи алардан тажрыйба алса, экинчиден аларга заманбап технологиядагы өзгөчө интерактивдүү ыкмада өтүү кызыкчылыгына көңүл бурат. Кайсы суроонун канчанчы категорияда? 400 алат. Анда суроону угуңуздар, кеттик, ачам. Ушул чыгармасында алыскы Охотск деңизинин жээгиндеги элдин турмушу сүрөттөлөт. Кайсы чыгармасында? Хора келсиздер мейли, анда туура жооп ачып берейин. Анча чеке жок азыр амалдасып коймойт. Айтматовдон кете бересиз. 500-чү суроо. Айтматовдун баарын ойлойт окшойбуз жаңы. Чыңгыз Айтматов өмүр бою үйрөнө албаган нерсеси кайсы? Өзү айтып жүрөт. Компьютерді инглиз тилинен анан ушул нерсени дейт. Сиздер ошол үчүнчүсүн табыңыздар. Компьютер менен англис тилини мен сиздерге айтып койдум азыр. 5 секундда. Өтүп албайт. Ана ким жооп берет? Бизден Улан жооп берет. Улан агай. Өмүр бою үйрөнө алган нерсе сүрөт тартуу. Жооп калбаганда сиздерге башка жооп бар. Жок, бол бир эле жооп албаганда. Бирге болду. Машина айда. Жок, андай эмес. Сүрөткө вариант алган эмес, сүрөттөн. Машина айдалам. Мугалим деген кесипке татыктуу экендиги анын сабак өтүү ыкмасынан эле дароо байкалат. Демек мугалим өз иши мыкты билген адис эмес, ар тараптуу өнөр бардык предметтерди мыкты өздөштүргөн инсан болуусу шарт. Интеллектуалдык оюндарды сабакта колдонуу ыкмасы өтө жакшы өтөт. Угуучулар үчүн өтө кызыктуу. Алар алган билимдерин дайыма өздөрүнүн мектептеринде окуучуларга колдонгонго аракет кылышат. Анан дайым келгенде агай өтө кызыктуу өтөт оюнун. Агайдын мага сабагы жакты бүгүн. Бул нерсени бардык тармактарга жайылтышына мен суранып кетет элем, көбүнчө окуучуларга. Себеби убакыттын кандай өткөнүн да билбей калат экенсиң. Азыркы бизге
пайдаланып өтүп аткан бул сабактары мен ойлоймун, ошондой эле менин коллегаларым дагы ойлошу мүмкүн. Келечекте бул биздин Кыргызстандагы жайылтылган эң алдыңкы сабактардын бирөө болуп эсептелет деп ойлойбуз. Себеби азыркы оюндун кыска мөөнөтүнүн ичинде эле биз ушунчалык деңгээлде бири-бирибизден аша түшүп, ошол нерселерди изденип, мээбелерибиздин уктап жаткан башка бир жерлериндеги информациялар, кабыл алуу жөндөмдүүлүгү, өтө тез ойлоп тапкычтык жагыдан мен ойлойм муну биздин Кыргызстандагы бардык билим тармактарына кадимкидей таркатып, келечектеги жаш муундардын тез ойлоп тапкычтыгыны жана ошол эле учурда аң сезимини, кругозоруну чоң ийгиликтерге алып чыгышыга жардам берет деп эсептейм. Арулуктун бири бул мугалим педагогика тармагы билим алууда курактык өзгөчөлүк чектелбейт деген мына ушундан байкалып турат. Авель, Каин, Сиф булар кимдер? Жомоктогу каармандар. Адам ата менен Еванын балдары, байыркы грек актерлору жана Рим императорлору. Бул Авель, Каин, Сиф, байыркы грек актерлору. Жок, кабыл алынат сиздерден. Бизден. Айтыңыз. Адам, ата менен Ева. Ошону балдар каяктан билдиңиз? мен темада Окугансыз. Мына жолда чыгасыз. Кесипкөй инсандын тажрыйбасын анын кесиптештери мыкты далилдейт. Сыягы каарманыбыздын сабагына болгон мамилесин мугалимдер эле тастыктап койду окшойт. Учурда жаштар бардык ушу бийлик бутактарына аралашып катышып атышат. Бул баарыбыз күбөбүз. Жаштар булар жаштар жигер деп коет да. Жаштарда күч бар, кыймыл бар, аракет бар. Ошол эле учурда бүт мамлекеттик башкарууну жаштарга өткөрүп берүүгө деле мен каршымын. Негизи каарылардан акыл, кеңеш, тажрыйба болсо, жаштардан аракет деп түшүнөм. Ушул эки муун айкалышып иштегенде гана менимче алдыга жылуу өнүгүү болсо керек деген көз карашты колдоймун да. Сенин ким экендигиңе дагы бир тастыктоочу инсан бул замандаш досторун, кесиптештерин деп бекеринен айтылбаган. Өзү кесипкөй катары өтө мындандай күчтүү деп айтсам болот, жаштыгына карабастан өзүнүн ишин абдан жакшы билген, жакшы өздөштүргөн, студенттердин, магистранттардын абдан бир жакшы урматына татыган, сыйына татыган агай. Жана мен айтып кеткендей, ушул илимди жаш кезинде жасады. Ошондуктан баягы бардык ошол ойгырлардын баарын мындай жакшы өздөштүрүп алган да. Өзүнүн ар бир жанагы магистранттар менен иштөөдө, илимий макалаларды жаздырууда, алардын магистрдик диссертацияларын жаздырууда сөзсүз ушул бир агайдын өзгөчө бир мындай жетекчилик сапаттары көрүнүп турат. Себеби ошол илимилүүлүккө абдан мындай маани берет. Анан сөзсүз ошол илимдин баягы практика менен айкалышына дагы абдан чоң маани берет. Биз Семетей Манасович менен бир факультеттин короосунда окууну аяктаганбыз. Ал орус филологиясында, мен кыргыз филологиясында окудук. Экөөбүз катарлаш. Студент кезде Семетей менен көп деле биздин байланышыбыз болбогону менен окууну бүткөндөн кийин биз өндүрүшкө келип, же болбосо окуу жайда чогуу иштеп калган мезгилден биздин саналаштык, достук мамилебиз бир топ жолго коюлду. Көбүрөөк убактысы илимге, көбүрөөк бир жаңылык издегенге, жаңы бир студенттер үчүн окулуктарды даярдаганга көбүрөөк сарпталып атат. Мен аны байкап жүрөм. Бардык окуткан студенттерим мен үчүн ар дайым жакын, жанымда. Ошолордун бири Амиралиев Семетей жөнүндө айтсам, ал башкаларга окшобогон, өзгөчө студент болчу. Мисалга алсак, ар дайым костюм кийип, галстук тагып, колунда дипломат болчу. Ал эми инсандык сапатын айтсам, ак көңүл, адамгерчиликтүү, кичипейил адам инсан катары да айтып кетсем. Жаштайынан билим, илимдүүлүктүн жолуна кызыккан Семетей мырза бүгүнкү күндө устаттан алган тарбия, билимдүүлүктүн изденүүсүнөн улам анын өтөөсүнөн чыгууга дайыма аракет кылып келет.
көз каныгып калат да жаш өткөн сайын. 130дай бала угуп отурса ошонун ичинен түшүнүү жакшы даана түшүнүп аткандар аз эле көрүнөт да. Калгандары толук түшүнүп атат, же түшүнүп атат. Кээ бирөөлөр түшүнбөй эле жазып атканы да болот. Анан мен көңүл бөлдүм да ошол алдарак отурган экен түшүнүп атты. Анан ошондон кийин көңүл бөлчү болдум. Кийин семинарларда жооп берип жүрдү. Мага жөндөмдүүдөй көрүндү. Ошо тил илими боюнча тил илиминин принциптерин, методологиясын, анын жоболорун жакшы тыкаан өздөштүрүп. 80-290 бет түшүнүштүн мазмуну болсо, корутундусун деле өтө чоңойто бербеген. Бир 6-7 бет. 7 бет жакшы эле болот. 7 мыйыктагы сан, ушу 7 беттин атарагында эле болсо болот. 3 бөлүк эле болсо болот. 3 бөлүк эле болсо болот. Ал главадан тышкары киришүү болот. Биринчи главанын бул жалпылоочу, серептөөчү бөлүк болсо, анда ошо проблематикалар боюнча ар кандай көз караштардын, өнүктөрдүн Бүгүнкү күндө тилдин менталдык семантикасындагы кинологиялык концепттер деген илимий изилдөөсүндө кылдат эмгекти жаратып келүүдө. Ушундай эмгектин өтөсүнө чыгып, башкаларга жакшы натыйжа берүү үчүн аракеттенүүдө. Бирине шакирт болсо, экинчисине устат катары өзүнүн тажрыйбасынан тең бөлүшкөн Семетей Амираевдин шакирт кесиптештери эмне дейт? Балалык мезгилимде бильярд ордо интеллектуалдык оюнун аябай кызыгып көрчүмүн да. Анан ошол көрүп жүргөндө ошол мезгилде ошол Семетей Манасовичтер команда түзүп ойночу, мен ушулардай болсум деп аябай кыялданчумун. Талаада чөп жаап жаткан жеримден да чуркап келип көрчүмүн. Ошентип жүрүп 2014-жылы биринчи жолу Ош шаарында Семетей Манасовичти мен троллейбустан көрүп калдым. Көрүп калып чындыгында ошол адам менен аябай учурашкым келди, таанышкым келди. Өзүнүн кесибинин мыктысы болгондуктан, өзүнүн ишин аябай жакшы билет. Ошондуктан ошол китеп жазууда чындыгында мага устат катары, китеп жазууну үйрөтүү боюнча чындыгында устат катары мага аябай чоң жардам берди десем болот. Айдан көп нерсени үйрөндүм десем болот. Анын ичинде мен кичинемде күндөлүк жазчумун. Кийин ушул убакыттын мындай тардыгынанбы же бир себептерден улам жазбай калдым. Бирок ушул агайдын эң биринчи мен үйрөнгөн нерсем ошо агай болгон иш-чаралар болобу же студенттер кандайдыр бир мобилдүүлүккө эки жакка чыкканды ушундай сөз байлыгы кен болгонунанбы же аябай мындай бай кылып жазат да. Ошол окуган адам аны көз алдында келтирет дагы, анан ошол болгон адам менен эле тең ошо көргөндөй болуп сезилет да. Ошолорду улам мен биз өзүбүздүн сайтыбыз бар университеттин, киргизгенде ошону окуп отуруп мен дагы жазгым келди. Өзүмдө жашоомдо болгон нерселерди агайга окшоп мындай кеңири жазып, мындай детальдарга маани берип, ошентип жазып, мен күндөлүгүмдү дагы уланта баштадым. Мугалимдин педагогикалык жактан терең ой менен акыл калча иш кылганы, өзгөчө балдардын тилин таап, билим бергендиги, изденгичтиги жана ар бир окуучунун мүнөзүнө жакшы жол таап иштегендиги бул анын мугалимдик кесиптеги утушу. Ош мамлекеттик университетинде 10 жыл, мына 9 жылдан бери иштеп келе жатам. Ушул университетте өнүгүп атабыз, агарып атабыз, көгөрүп атабыз. Ийгиликтерге дагы ушул университет аркылуу жетип атабыз. Анан учурда өтө чоң алдыма койгон пландарым бар. Бул эң башкы планым докторлук диссертацияны коргоо. Айрыкча чет өлкөгө барганда ушул өзүмдүн үй жайымды, айылымды, мекенимди сагынам да. Эми бул пафостук дагы бир сөз болуп калат окшойт, эгер айтсам. Мен Кыргызстанды эч жакка алмаштырбайм да. Адамдар айтып жүргөндөй эле, Кыргызстанды эч бир жерге окшоштурууга болбойт экен. Мен башка жакка чыкканда эле сезилет, ушул жана айтат го, айылдагы чаң көчөлөр, тоо таш. Ал эми мугалимдик кесибиме мен сыймыктанам. Мугалим бул арулуктун, тазалыктын кесиби.
ошол эле учурда мугалим соопчулуктун дагы кесиби. Сенден канчалык көп адам билим алса, ошонун баары соосага тиет. Бүгүнкү күндө мугалимдик статусту алып жүргөн жана келечекте мугалим болууну көксөгөн инсандарга өз дарыметин көрсөтүп, билим берип келген Семетей мырза бош убактысында үй бүлөсүнө да көңүл буруп, аларды эс алдырганды жакшы көрөт.